Ынтымақтың жума күнкү эфирин кабар маалымат программасы менен улайбыз. Студияда Толгонай Темиралиева. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылышыбыздын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Кыргызстанда 252 бейтап коронавирус илдетинен айыкты. Кыргызстанда Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого үгүттөө иштери старт алды. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого катыша турган 15 саясий партияны расмий каттады. Эттин баасы эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин жөнгө салына элек? 1 килограмм эттин баасы 400 сом болуп чыкты. Капчыгы жука эл үчүн кыйын болду. Аймактарда ички жолдор оңдолуп, жаңы жол салына баштады. Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен бир бейтап каза болду. Ал Баткен облусунда катталды. Республикалык штабтын маалыматына караганда 4-сентябрга карата коронавирустун жаңы 92 учуру катталды. Коронавирус менен катталгандардын жалпы саны өлкө ичинде 44 227ге жетти. Учурда стационарларда 584 бейтап дарыланып жатат. Амбулатордук дарыланууда 4614 бейтап бар. Ошондой эле бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен 252 бейтап айыкты. Ошону менен коронавирус жуктуруп алган 39426 киши сакайды. Кыргызстанда Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого үгүттөө иштери старт алды. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого катыша турган 15 саясий партияны расмий каттады. Бирок үгүт иштери баштала электе эле интернет айдыңында жашыруун аккаунттар менен партиялар бири-бирине шек келтирген билдирүүлөр толтура экендигин коомчулук байма-бай айтып жаткан учуру. Деги эле үгүт иштеринде эмнелерге көңүл буруу керек? Кененирээк Мимоза Жаныбек кызынын материалында сөз болот. Бүгін 4-сентябрь парламентке аттанып жатқан депутаттарға үгіт іштерін жүргізуге рұқсат берілді. Үгіт іштері 3-октябрға чейин уланат. Бұл аралықта шайлауға аттанып жатқан ар бир партия бир нече ережелерди сактоого тийиш. Шайлоо алдында үгүт жүргүзүүнүн белгиленген тартиби сакталышы керек. Аны шайлоо комиссиясы көзөмөлгө алат. Улуттук, этностук, расалык, диндик, аймактар аралык кастыкты, гендердик жана башка социалдык артыкчылыктарды, басмырлоолорго, кастыкка чакырууларды үгүттөөгө же бийликти басып алуу конституциялык түзүлүштү зомбулук менен өзгөртүү жана мамлекеттин бүтүндүгүн бузуу чакырыктарына катуу тыюу салынат. Азырдагы катталган 15 партия жетекчилери ыйгарым өкүлдөрү чогулат дагы, ушуна меморандум кабыл алып, ушу үгүт иштерин бири-бири сыйлоо, ашкере сындабай, мыйзам чегинде иш алып кетет деген ишеничтебиз. Ал эми борбор шайлоо комиссияда дагы, ар бир аймактык шайлоо комиссияларда дагы үгүт иштерин көзөмөлдөө жумушчу топтор түзүлгөн. 2019 жылдан тарта жаңыдан ишке кирген бузуулар жана жоруктар кодекстеринде жарандардын шайлоого болгон укуктарын бузуу боюнча дагы жазалар каралган. Шайлоого байланыштуу мыйзам бузуу фактылары катталса, шайлоо комиссиясы укук коргоо органдарына билдирет. Анын ичинен негизгиси бул Кыргыз Республикасынын жазык кодексинде көрсөтүлгөн 1391-бирине бул шайлоочулардын шайлоо укугуна тоскоолдук кылуу жана 192-бирине бул шайлоочулардын укуктарын сатып алуу болуп саналат. Ушул беренеде көрсөтүлгөн талаптарды бузган болсо, ушул беренеге ылайык сотко чейинки өндүрүш иштери ачылышы мүмкүн. Бирок коомчулукта үгүт иштерине уруксат бериле электе эле үгүттөө тымызын жүрүп келген айтылууда. Бирок шайлоону таза өткөрүү партиялардан да, элден да көз каранды дешет. Ар бир жаран акчага сатылбай татыктууларын шайлашы зарыл. А бирок ошого жараша саясий партияларда бул жарышта татыктуу күрөшү керек. Ал жерде ар кошкон адамдар, бизнестен барган, же криминал, жар чөйрөдөн барган, аларда болгон акча гана бар. А бирок саясий аң сезим, жанагы дүйнөлүк тарыхты билбегендиктен алар жанагы таза күрөшкө да катыша албайт. Алар сөзсүз баягы кара пиарга аралаштырып, бири-бирин жаманатты кылып, ошондой жол менен булар упай топтойбуз, ошондой жол менен элдин ишенимине киребиз, ошондой жол менен биз утуп келип бийликке алабыз колго дейт да. Элине жараша бийлик келет да. Эл жанагындай биздин бала, биздин кыз, түндүк, түштүк, туурабы? Отузул, ичкилик, аркалык, анжандык, кыргыз, өзбек деп бөлүнүп атырып шайлоого барса, анда ошондой парламент болот, ошондой өкмөт, анан азабын эл татат. Айрым саясат талдоочулардын айтымында партиялар саясий күрөштө бири-бирине болгон каралоо менен күрөшпөстөн элге жасаймын деген иштеринин программасына көңүл бурушу керек. Айтымдарында азыр тизмедеги партиялардын кээ бирлеринин конкреттүү программалары жокко эсе. Ананда буга чейин айткан убадаларды аткара алдыкпы деген суроону партиялар өздөрүнө берип, анан эл алдына чыгышса дешет. Өздөрүнүн бир багыты жок, программасы толук иштелип чыккан программасы жок, же бир идеологиялык багыты жок. Алар ошол
электоратты тигил же бул партияны, тигил же бул кандидатты каралоо менен өздөрүнүн электорат топтогусу келет. Бизде партиялык системада саясий маданият, саясий бир тартиптер калыптана элек да. Албетте эми болуш керек. Өздөрүнүн башка партияга карата альтернативалуу программаларын, мисалы тигил партия бул маселени мындай чечебиз деп жатат, биз мындай жол менен чечебиз деп, алар өздөрүнүн так бир аныкталган программаларын, багыттарын көрсөтүш керек. Чек араны бекемдейбиз, коңшулар менен болгон мамилени жакшыртабыз деген сыяктуу реалдуу турмушка аша турган таза өздөрүнүн программаларын алып чыгып, ошону менен гана шайлоого алып барып, жанагындай жанындагы атаңдаштарын ашкере каралоо ал туура эмес, чыныгы саясаттагы күрөшкө жарабайт. Буга чейин президент да Коопсуздук кеңешинин жыйынында шайлоого байланыштуу баары мыйзамдуу болушу керектигин айтып, айрым кызматтар мыйзам бузуу фактысы катталса да чара көрбөй жатканын айткан болчу. Ал эми Кыргыз өкмөтүндөгү шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штабтын башчысы вице-премьер Акрам Мадымаровдун маалыматы боюнча ушул убакытка чейин шайлоого байланыштуу 23 мыйзам бузуу катталып, териштирилип жатканын билдирген. Учурда Ош облусунун аймагында 506 шайлоо участкасы даярдалып, 702.035 шайлоочу алдын ала тизмеге чыкты. Ал эми Ош шаарында 143.764 шайлоочу тизмеге чыкты, 86 шайлоо участогу иштейт. 120 мандаттуу жогорку кеңештин депутаттары 5 жыл сайын шайланат. 21 жаштан өткөн кыргыз жарандары талапкер боло алышат. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, укук коргоо органдары жана чет элдик уюмдар, чет элдик жарандар үгүт иштерин жүргүзүүгө тыюу салынат. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, ынтымак. Эттин баасы кескин жогорулады. Муну эт саткандар мал жандыктардын коңшу Өзбекстанга массалык түрдө сатылып жатканы менен түшүндүрүүдө. Ал эми кардагылар баа өтө эле капчыкка оор болуп жатканын айтышууда. Чайкоочулар болсо кошуна өлкөгө малды тирүүлөй сатууну өкмөт көзөмөлгө албаса, баа алдыда дагы өсөт деп коңгуроо кагууда. Эттин баасы качан жөнгө салынат, эмне үчүн кескин кымбаттады? Теманы кабарчыбыз Кабылбек Көчкөнбай уулу улантат. Жалал шаарындагы базарларда соңку 2 аптадан бери уйдун жана койдун этинин баасы кескин жогорулаганы байкалды. Тагыраагы 1 ай мурда эттин килограммы 370 сомдон сатылган болсо, учурда 400 сомго жетти. Бул баа капчыгы жука карапайым эл үчүн бир топ эле жогору. Ал 370 эле, 380, 390 эми 400 болуп калыптыр. Арзан болсо элге жакшы да. Эт саткан дүкөн ээлери болсо соңку 1 айдан бери коңшу Өзбекстанга тирүүлөй мал сатуу күч алып, анын кесепетинен баа жогорулаганын айтышууда. Ал гана турсун койдун баасы өтө эле жогору болгондуктан аны союп сатуу солгундай түшкөн. Мана азыр жок экен, кой эти азыр жок. Кой кымбат түштү экен азыр. Базардан алсак экен азыр 400 сом сатсак 410 сом, 430 сом, 450 сомго чейин чыктат экен азыр. Биз мисалы үчүн бизге алып келет экен, биз сатабыз экен. Ушул биз сенен биз иштетип калабыз да, мисалы бизге келген сенеге 10 сом 15 сом акча коюлат экен, ушул экен. Базардан ушундай келет экен бизге мисалы үчүн. Өзбекстанга кетет мисалы үчүн экен. Болсо азыр ушу күндө мурдагы жылдары арзан болуш керек эле эттерчи. Сенниктер обязательно илим туруш керек. Мисалы 400 сомбу, 380 сомбу муну жазып илип койгон. Муну сенник болбосо дагы айып салынат. Соңку 1 ай ичинде эттин баасы 12%га, башкача айтканда 30 сомго кымбаттаган. Бирок монополияга каршы күрөшүү агенттигинин адистери баа качан гана 20%га жогорулаганда көзөмөлгө алынарын маалымдады. Эгерде 1 айдын ичинде 20%дан жогору өсүп кетсе, антимонополный орган, анан жергиликтүү бийлик, экономика министрлиги менен чогуу биргеликте өкмөткө сунуш берилет. Ушундай жөнгө салуу боюнча. Анан өкмөттөн токтом чыгат, ушу 20%дан жогорулап кетсе да неме көзөмөлгө алга деп. Анан антимонополный орган бааларын карап чыгып анан бекитилет. Ал эми 20 жылдан бери мал алып сатуу, эт сатуу менен алектенген ишкер эттин баасы алдыда дагы кымбаттай турганын айтат. Анткени күн сайын коңшу Өзбекстанга миңдеген мал жандыктар мыйзамсыз сатылууда. Миңден койлор, малдар Өзбекстанга кирип кетти чек арадан. Аксыдан, Баткенден, Алабукадан
чекарадан кирип кетет да мал кой. Ошон үчүн кымбат базар. Улар айткан пулун алып чыгып кетишет. Мурат ояка алып киришет. Ар бир малга 5000 сом, 2000, 3000, 4000, 5000 кошуп сатышат оя өзбекстандыктар. Ошон үчүн оны чекараны жапмайча бизде 450 чыгып кетет. Чоңдорго айтып коеюн, 500 гам чыгып кетет. Алдыда көтөрүлө ошондо. Көтөрүлөт, 450 чыгат. 3 темпте кете берсек теkin көтөрүлөт. Себеби чекараны жапмайча малды контрабанда менен кирип кетет. Ар бир малга 1000 сомдон берип кирип жатат. Биз билет алабыз да, алгандарчы. Чоңдор иштебей атат, туурасында. Еттин баасы Жалал-Абад облусунун аймагында бир кылкада эмес, маселен Жалал-Абад шаарынан айырмаланып, Базаркоргон районундагы эт саткан дүкөндөрдө еттин килограммы 370-380 сомдон сатылууда. Эске салсак, жыл башынан бери еттин баасы экинчи ирет жогорулоодо. Тагыраагы пандемия башталган мезгилде да эт ун азыктарынын баасы кескин жогорулап, өкмөт бааны көзөмөлгө алган болчу. Эми еттин баасы качан жөнгө салынат, азырынча белгисиз. Кабылбек Үшкүнбайұлы, Тынчбек Долдаев, Жалал-Абад облысы. Ош технологиялык университетинин ректору Абдыкадыр Абидов мыйзамсыз буйрук чыгарып, энергетика боюнча кафедра башчылыгына башка адамды дайындады деген наразычылык менен аталган окуу жайдын мугалими Нуркул Мурзакулов маалымат жыйын курду. Анын айтымында университеттин энергетика боюнча кафедрасынын башчысын шайлоодо мыйзам бузулган. Мени менен шайлоого барган адам Ош технологиялык университетин сотко берди. Ош шаардык соту менин атаандашымдын пайдасына чыгарды деп баса белгилөөдө. Жана бул иш боюнча укук сотко кайрылганын айтууда. Шайлоодон кийин мына кечеги күнгө чейин мен кафедра башчы болуп келген приказ турат. Эчтеке негизи жок. Өзүңөр уктуңар азыр. Кече күнү Тешебаевка буйрук чыгарып койду. Бул өтө эле ашы мыйзамды сыйлабаганды, же мыйзамды түшүнбөгөндүкпү? Мен ошону түшүнбөй атам да. Эми аны баа берчү жерлер баа берип коет болуш керек. Бирок бул нерсе бул бойдон калбайт. Министр дагы карайт болуш керек. Көзөмөлдөө органдар дагы карайт болуш керек. Бул жерде толук ректордун күнөөсү. Ал эми окуу жайдын ректору Абидов бул жагдайлар мыйзам чегинде өткөнүн айтып, соттун чечимин аткарууга милдеттүү экендигин билдирди. Кафедра башчылыгына атсалышкан эки окутуучу тең окуу жайда көп жылдан бери эмгектенип келишкенин жана бул кызматка дайындоодо жеке кызыкчылыктары жок экенин айтып, Мурзакуловдун айткандарын четке кагып буларга токтолду. Соттун чечимин аткарууга милдеттүүмүн. Анан ошентип ошол маселе чыгып атат. Анан ал жерде Тешебаев тааныш болот дептир. Тааныш болгондо Нуркул агайды мен канча таанысам, Тешебаевди ошончо тааныйм. Экөөтөн кандидатына бир топ жылдан бери ушул жерде иштешет, эмгектенишет. Бир факультетте, бир кафедрада иштешет. Мен мисалы үчүн университеттин комиссиясынын чечиминин негизинде эле жасап койгон жокмун. Университетте комиссия иштеген жок. Сугубо баягы соттун чечимин гана аткардым мен болгону. Ал жерде мен ашыкча движение мындай кыймыл жасаган жокмун. Соттун чечимин гана аткарып койдум. Аймактарда ички жолдор оңдолуп, жаңы жол салына баштады. Өлкө башынын тапчырмасынын алкагында Баткен облусу боюнча 18 километр жерде асфальттоо каралган. Учурда 12 чакырым жерге асфальт төшөлдү. Бул иштер жыл аягына чейин толук бүткөрүлөт. Жолдун абалы начар болуп, жергиликтүү тургундар каттоодон кыйналып, чаң ылай жолдо араң жүрүшкөн. Эми аймактарда өнүктүрүү жылында жүргүзүлүп жаткан иштерге район эли ыраазы. Баткен районундагы Кызыл Бел айылы түптөлгөндөн бери жолду оңдоого көңүл бөлүнбөй. Айдоочулар түйшүк тартып келет. Айыл чек арага чектеш болгондуктан социалдык көйгөйлөрдү чечүү башка максат экенин айыл тургундар айтып келишет. Элдин үнү бийлик өкүлдөрүнө жетип, аймактарды өнүктүрүү программасынын алкагында эски жолго асфальт төшөлө баштады. Бул 74-жылы ушул айыл түптөлгөн өзү. Шунун бер жака бул Союздун мезгили өтүп кетти, башка өттү, асфальт деген нерсени көргөнүбүз жок. Эки мектебибиз бар ушу көчөдө. Бир детсадыбыз бар, ФАП бар, мына кичине стадионубуз бар. Өнүгүү неме жолу өтө күчтүү да. Кудай кааласа дагы 5-6 жылдын ичинде мана жаштардын келечеги бар. Кандай замандар болот, немелер болот, өнүгөт, өсөт. Жолдордун абалы начар, чаң кышында ылай болсо окуучулар жана жумушка баргандарга кыйын болгон. Буга чейин да жолдорду оңдоо боюнча бир канча жол кайрылган. Бирок быйыл болсо да ишке ашып жатканына айыл тургундары кубанып турат. Чындыгында мурдагы жолдорубуз аябай чаң болчу, балдар мектепке келгенде аябай чаң болуп, жаан чачында кыйналып ылай болуп башчы. Бүгүнкү мына айылдан ишке жолдору асфальт болуп, бул
элге өтө жакшы маанай тартуулап атат. Себеби бизде чек арада тургандыгыбызга байланыштуу тез аран иште айылды өнүктүрүшүбүз керек да. Баткен району боюнча жалпы 3 чакырым пландалган. Ошондо райондогу 3 айылга 1 чакырымдан асфальт төшөлөт. Ал үчүн 5 миллион 200 миң сом каражат бөлүнгөн. Андан сырткары быйыл жолду оңдоо үчүн атайын техникалар берилген. Быйылкы 2020 жылга региондорду өнүктүрүү жылына карата капиталдык салымдар эсебинен Баткен району боюнча 3 чакырым ички жолдорду ремонттоо, асфальттоо иштери каралган. Азыркы күндө Соқ-Газ автожолу 1 чакырым асфальт төшөлүп бүттү. Бүгүнкү күндө Кызылбел айылынын ичкимки жолдорунун асфальттоо иштери аякталып атат. Асфальт төшөп атабыз. Ушул 1 километр асфальт төшөгөсү 5 миллион 200 миң сомго каралган. Жаңы асфальт төшөө үчүн атайын техникалар берилди. Райондо, шаарда өзүбүздүн баланстагы жолдорду ушул техникалар менен асфальттоого мүмкүнчүлүгүбүз түзүлдү. Ал эми Баткен облусунун ички жолдорун оңдоого 95 миллион сом каралган. Айдын аягына чейин пландалган 18 чакырым жер асфальт болот. Ошондой эле асфальттоого бардык керектүү техникалар менен камсыз болгон. Нурайым Идирисова, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Министр Кашкар Жунушалиев иш сапар менен Ош шаарында жана Ош облусуна келди. Жунушалиев 2 сентябрь күнү Кара Суу районундагы Кызыл Кыштак айылында курулган Кызыл Кыштак айылдык милиция бөлүмчөсүнүн жаңы имаратынын ачылуу аземине катышты. Ага Ош облустук ички иштер башкармалыгынын начальниги Малик Нурденов, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын начальниги Мурат Боронов, Кызыл Кыштак айыл аймагынын айыл башчысы жана жашоочулары, жергиликтүү тургундар катышты. Министр жаңы ишке берилип жаткан милиция бөлүмчөсүн курууга салым кошкон жарандарга ырасчылыгын билдирип, аймактарды өнүктүрүү жылында жасалып жаткан иштерге токтолуп, курулуштар дагы улана берерин баса белгиледи. Кашкар Жунушалиев имараттын курулушуна салым кошкон жарандарга жана өздүк курамга ырасчылыгын билдирип, ийимден сыйлыктары менен сыйлады. Буга чейин аталган милиция бөлүмчөсүнө Нева үлгүсүндөгү кызматтык автоунаа тапшырылган болчу. Бүгүнкү күндө аймактарда санариптештирүү боюнча алгачкы иштер жасалып, ар бир айылдык бөлүкчөдөн баштап областтык башкармалыктарга чейин санариптештирүү боюнча иштер жүрүлүп атат. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө борбордук аппараттагы кызматкерлердин сандары кыскартылып, жерлерде аймактык участкалык инспектор жана башка кызматтардын сандары көбөйтүлүүдө. 2020 жыл аймактарды өнүктүрүү жылында жерлерде тынымсыз иш аракеттер жүрүүдө. COVID-19 илдетинин таасири тийип, дүйнө эли алсырап турса да, эртеңки келечек үчүн курулуш иштери токтотулган жок. Быйылкы жаңы окуу жылында Каракулжа районунда 200 орунга ылайыкташкан мектеп пайдаланууга берилди. Ал эми ишкерлер өндүргөн продукциясын чет өлкөгө экспорттоого даярданып жатышат. СССР убагындагы эски мектеп имаратынын ордуна 2 кабаттуу жаңы мектеп быйылкы жаңы окуу жылында окуучулар үчүн чоң белек болду. Учурда бул мектепке 1 класстын гана окуучулары окуп жатат. Жаңы мектеп менен өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Байыш Юсупов таанышты. Даярдык 1 класска кирер алдын даярдык болду. Пандемияга байланыштуу мында бардык санитардык талаптар аткарылган. Окуучулар 2 нөмөт менен окуп, социалдык аралыкты сактап, шахмат түрүндө отурушат. Бет кап, кол кап тагынып антисептикалык каражаттары ар биринде бар. Биздин мектепте азыр 167 окуучу окуп жатат. Ошондой эле 1-ден 4 класска чейин 74 окуучубуз бар. 74 окуучубуз ысык тамак менен тамактанат дайым. Бир маал ысык тамак ичишет. Ошондой эле билим сапатыбыз 46,8% түзөт. Бул балды кайра иштетүүчү өндүрүш ишканасы. Өткөн жылы 90 тонна балды кайра иштетип чыгарган. Анын 80% сыртка экспорттолгон. Ал эми мындагы өндүрүштөгү керектүү жабдыктардын баары чет жактан алынган. Капчыгай тоо балы Сары Бee айылында жайгашкан. Алар эл аралык атайын каржылоонун негизинде бир канча коомдук бирикмелер менен биргеликте бал өндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Ошондой эле республикадан сырткарыда чет жактарга сатууну ойлоп жатышат. Буга чейин алар 2017 жылы Кытай эл республикасына экспорттоого сертификатты алышкан. Полон эсинен алдык да. Ошондо биринчи буякта прием болгондон кийин дыйкандар жууп тазаланып келгенден кийин ичкерide жууп тазаланып, анан 1 тонна емкост аппаратына келет да. Бу жерде
бир түскө алып келет. Биринчи, экинчи, үчүнчү качка дегенде ошол бир түскө единственный түскө алып келет. Ал будан ошол ысытылып, фильтрациядан өтүп, тазаланып емкустка коюлуп, емкустка аралаштырып, анан будан сордуруп, насос аркылуу бир тоннаны иштетип, бул насос аркылуу бул фильтрацияда дополнительный фильтрация бар. 200 бар. 200 фильтрациядан өтүп, тазаланып, очистка болгондон кийин бул эки түскө келет. Эки түскө коюлуп, балык эле, кызыл эле ошол эки түскө эки форма берет да, бери дагы очистка. Токпай Тал айылында да өлкөдө коронавирус оорусу күчөп жатканда күндүзгү стационарлар ачылган. Бул 14 орунду күндүзгү стационар мурдагы оорукана. Ал колдонулбай турган болчу. Оңдоп түзөөдөн өткөрүп, күндүзгү стационар катары пайдаланып жатышкан. Байыш Юсупов дарыгерлердин мындай аракетин баалап, калктын саламаттыгы үчүн кам көргөндөрүнө ыраазычылык билгизди. Ал эми бул эки кабаттуу оорукана 1986 жылы ишке берилген. 25 койкалуу оорукана учурда оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, төрөт үйүнө же терапиялык бөлүм кылууну пландалып жатат. Оорукана оңдоп түзөөдөн өткөн соң элет элин медициналык жактан камсыздай алат. Азыр эми даярдыкка биз даяр элебиз. Көйгөй жок, бүт бардыгы медиктерибиз обученный, бүт эме менен окуп атабыз, зон программасы менен. Бизди окутуп атат Южный филиал, бүт клинический протоколдорубуз бар. Саламаттык сактоо министрлигинин буйруктары менен иштейбиз, бардыгыбыз, биз көйгөй жок. Эми ушул мына экинчи этаждагы биздин көйгөй ушул экинчи этаждагы эмебиз каралбай кеткен да. Ушуну капиталдык ремонтко киргизип, ушул жерде да башкача бир эме кылсакпы деген оюбуз бар да. COVID-19 кулачын жайып, медицина тармагы элдин жардамына муктаж болуп турганда, эмгек мигранттардын демилгеси менен 8 кычкылтек концентратору, 2 ИВЛ аппараты алынган. Ал эми оорукана кызматкерлери жылытуу системасын өздөрү оңдоп алган. Фироза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, Ынтымак. Ушул жана башка кабарлардын топтомун Ынтымак KG сайтынан, социалдык тармактардагы баракчабыздан окуп, Ынтымактын YouTube каналынан көрө аласыздар. Алдыда абрай тууралуу маалымат кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.